Алмаз Акынжанович, мына мен билим берүү тармагында маселени көтөрөйүн деп турамын. Өзүңүз билгендей 28 сентябрь 2023 жылы номер 508 токтом менен мектептерде ата-энелерден акча чогултууну токтотуу боюнча чечим кабыл алынган. Бирок тилекке каршы кээ бирки мектептерде дагы деле акча чогултуу уланып атат. Мына Ош областынын Араван районунда Төмөйүн айыл өкмөтүндө Керкедан деген айылыбыз бар. Ошол жерде Абдуллаев атындагы мектепте ар бир баладан ата-энесинен 200 сомдон алышат экен. Анан ким акча төлөбөй койсо, ага тамак бербейт экен да. Бул 200 сом тамакка деп чогултулат экен. Бул бир гана мисал. Ошол себептен мектептердеги акча чогултууну, ата-энелерден акча чогултууну көзөмөлгө алып, ушул мыйзам долбоорун, мыйзамды аткарылышын көзөмөлгө алып койсок, анткени кабыл алынган чечимдерди, актыларды мыйзам бузуу менен кээ бирки ушу мектептерде ата-энелерден мыйзамсыз акча чогултуу дагы эле уланууда. Ошол эле учурда мына китеп маселесин айтып кетким келет. Бир китепти 500-600 сомдон сатып алып атат. Ошол эле китеп кийинки жылга жарабайт экен. Эмне себептен дегенде авторлор алмашат экен да. Ушуну жакшылап бир көзөмөлгө алып койсок, анткени жыл сайын жаңыдан китеп сатып алып берүү балдарга, мисалы, көп балалуу үй бүлөлөргө бул оор келет. Ушуну авторлорду жыл сайын алмаштырып, баягы китептерди жаңылабай бир көзөмөлгө алып койсок, туруктуу бир системаны киргизип туруп, бир гана китептер менен окуй турган кылып, көзөмөлгө ушуну алып берсеңиз, Алмаз Акынжанович, чоң рахмат.